Саламатсыздарбы, жана Life of дипломат берүүсүнө кош келиңиздер. Менин атым Айнур Имангалия. Бүгүн биздин конок Борбор Азиянын чоң кызыгуу менен изилдеп, Казакстандагы иши учурунда кесиптик жашоосун чын жүрөктөн ырахат менен өткөрүп жаткан инсан. Ошондой эле ал биздин өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге чыгарууга умтулат. Бүгүнкү коногубуз Канаданын Казакстандагы элчиси Кристофер Дагган. Баштадык. Мен чоң патриотмун, канадалык экениме сыймыктанам. Менин оюмча Казакстан абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Өткөн жылы биздин өлкөлөрдүн эки тараптуу соодасы болжол менен $1,5 миллиард түздү. Биздин экономикаларыбыз абдан окшош экенин эстен чыгарбоо керек. Бул кен казуу тармагы, токен өнөр жайы, мунай жана газ. Казакстан Канада үчүн стратегиялык мааниге ээ. Биз соода өлкөсүбүз. Жана менин айткым келген негизги ойлорумдун бири, биз чогуу абдан позитивдүү нерселерди куруп чыгара алабыз. Кутман күн, урматтуу элчи мырза. Life of дипломат берүүсүнө кош келиңиз. Рахмат, Канада элчилигинин расмий резиденциясына кош келиңиздер. Алматыбы же Астана? Астана. Кымызбы же Кайың ширесиби? Кайың ширеси. Байтерекпи же Сиэн мунарасыбы? Байтерек. Талаабы же Токойбу? Тала. Нооруз майрамыбы же Канада күнүбү? Канада күнү. Бүркүт салуубу же хоккейби? Хоккей, мен аны өмүр бою ойноп келем. Илбирстерби же ак аюуларбы? Албетте ак аюулар. Казактын домбурасыбы же Канаданын кылгыягыбы? Домбура. Казакстан менен Канаданын негизги окшоштугу эмнеде? Негизги окшоштук бул кен мейкиндиктер жана кооз пейзаждар. Ал эми негизги айырмачылыкчы. Казакстандан айырмаланып, Канаданын дароо 3 океанга чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Канада өзүн кандайча көрөт жана дүйнөнүн бул бөлүгүндө өзүн кандайча көрсөтөт? Мен Казакстанда элчи болуп иштеп жатканыма 9 айдан тегереги болду. Биздин элчилик бул жерде Борбор Азиядагы 5 өлкө менен болгон мамилелер үчүн жооп берет. Бул аз эмес. Ошондуктан ишимдин бир бөлүгү албетте Канадага жана канадалык өнөктөштөргө Борбор Азиянын көлөмүн жана ар түрдүүлүгүн так түшүндүрүп берүү болуп саналат. Бүгүн мен Казакстан менен болгон мамилелер тууралуу кубануу менен айтып бергим келет. Анткени мен ушул жерде жашагандыктан бул мен үчүн биринчи орундагы артыкчылык. Бирок мен жалпы регион менен алектенем. Бирок бизде Казакстан менен абдан терең мамилелер болгондуктан мен бардык соода-экономикалык байланыштар, эки тараптуу мамилелер жөнүндө айта алам. Ошондой эле көп тараптуу мүмкүнчүлүктөр жана бири-бирибизге көрсөткөн колдоо абдан маанилүү деп эсептейм. Бизде чындап эле көп окшоштуктар бар. Дүйнөгө болгон мамилебизде, кеңири геосаясий реалдуулукка катышуу жолдорубузда. Менин максаттарымдын бири бул ушул мамилелерди мындан ары да өнүктүрүү. Бирок элчи катары мен жооп берүүгө тийиш болгон тармактар өтө кеңири болгондуктан мен үчүн абдан прагматик болуш өтө маанилүү. Казакстан чоң мүмкүнчүлүктөрдүн деңизи. Өткөн жылы биздин эки тараптуу соода жүгүртүүбүз болжол менен $1,5 миллиард түздү. Бул тилекке каршы мурунку жылга салыштырмалуу 30% аз. Бирок бул негизинен уран менен темирдин бааларынын өзгөрүшүнө байланыштуу. Биздин экономикалык мамилелерибиз негизинен кен байлыктарды казып алуу багытына топтолгон. Бул эки өлкөнүн окшоштугу да болуп эсептелет. Бирок жакшы жаңылык да бар. Менин оюмча бул чоң потенциалды көрсөтөт. Бир жылда биздин түз чет өлкөлүк инвестициялар $1 миллиард ашып, кийинки жылы эседен да көбүрөөк өсүп, $2,2 миллиард жетти. Жана өсүп жатат. Демек биздин коммерциялык мамилелерди чыңдоо боюнча али ишке ашыра эле көп мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок дипломат катары мен адамдар ортосундагы байланышты да абдан маанилүү деп эсептейм. Сиз бул жакка бир жылга жетпеген убакыт мурда келгендигиңизди айттыңыз. Мага абдан кызык. Казакстанга келгендеги алгачкы таасирлериңиз кандай болду жана алар кийин өзгөрдүбү? Бул абдан жакшы суроо. Айтмакчы, биздин балконго кош келиңиз. Бул көрүнүш мага аябай жагат. Көп учурда убактымды ушул жерде өткөрөм. Ооба, көрүнүш чынында эле сонун экен. Рахмат, мен былтыр сентябрь айында келгем жана албетте келердин алдында Борбор Азиянын жана Казакстандын тарыхы жөнүндө көп окудум. Бирок дагы бир жолу айта кетейин, жеке тажрыйба келгенден кийин таптакыр башкача болушу мүмкүн. Келгенде таптакыр башкача чөйрөнү көрөм деп күттүм.
Мени баары жергиликтүү аба ырайы өтө суук болот, ага даяр бол дегенде эскертишти. Мен болсом мен канадалыкмын, демек баары жакшы болот деп жооп бергем. Бирок азыр жайдын ортосу, сыртта плюс 27 градус, бул абдан ысык. Ошондуктан климат мен үчүн чыныгы сюрприз болду. Мени абдан жагымдуу таң калтырган нерсе бул адамдардын меймандостугу. Өзүмдү чыны менен кадырлуу коноктой сездим. Ошол жылуулукту жана ачык мамилени сездим. Бул дал ошол маданий өз ара аракеттенүүнүн бир бөлүгү. Ошол нерсе менен алектенгим келет. Мурда да айтканымдай, мен азыр баш калаада жашайм. Бул албетте менин жумушумдун бир бөлүгү. Бирок чындап эле шаардан чыгып, өлкөнү көбүрөөк таанып билгим келет. Өз ишимдин алкагында мага маданий контексти жана тарыхты гана эмес, ландшафттарды да түшүнүү маанилүү. Ошондуктан мүмкүн болушунча көп жерди кыдырып көргүм келет. Ошентип бул өлкө тууралуу түшүнүгүм мындан ары да өнүгө бермекчи. Алгачкы таасирлеримдин айырмаланган нерселердин бири Борбор Азиянын канчалык ар түрдүү экендиги. Себеби сиз билгендей, мен бардык 5 өлкө менен иштейм. Албетте, көптөгөн окшоштуктар бар, бирок айырмачылыктар да абдан көп. Ар кандай маданий, тил жагынан тарыхый таасирлер бул аймакты өзгөчө динамикалуу кылат. Мен үчүн элчи болуп өлкөмдүн өкүлү болуу чоң сыймык. Мен чоң патриотмун, канадалык экениме сыймыктанам. Бирок ошол эле учурда иш менен катар дүйнөнү изилдөө бул абдан чоң мүмкүнчүлүк. Бала кезимде эле дүйнөнү изилдегим келерин сезчүмүн. Ар дайым National Geographic журналынын чоң күйөрман элем. Бөлмөмдө дүйнөнүн бардык карталары илинип турчу. Ошондуктан мен дайыма дүйнөнү изилдөөгө кызыгып келгем. Жаңы нерселерди билип, өзүмдүн ыңгайлуу чөйрөмдү кеңейтүүгө умтулчумун. Түшүнүктүү. Анда айтсаңыз, Канада жараны катары Казакстандагы күнүмдүк жашооңуз кандайча сүрөттөйт элеңиз? Сени дипломат же элчи кылып дайындаганда дайыма өз өлкөңдү көрсөтүп турасың деп ойлойм. Ошондуктан кайсы жакка барбайын, эмне кылбайын, мен ар дайым элчи бойдон калам. Жана муну менен аябай сыймыктанам. Бул иш жөн гана 9-дан 5-ке чейин аткара турган жумуш эмес. Бул Канададагы өкмөттүк кызматтагы иштен абдан айырмаланат. Себеби ал жакта иш күнү бүткөндө жеке жашооң менен алектенсең болот. Ал эми бул жакта менде бир катар милдеттер жана мүмкүнчүлүктөр бар. Бул расмий кабыл алууларды гана эмес, маданий иш-чараларга катышуу да. Бул мага өлкөнү жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. Ошондуктан мунун сонун мүмкүнчүлүк деп эсептейм. Жана дагы бир жолу кайталап кетем. Бул иш менен алектенүү мен үчүн чоң сыймык. Эми экономикалык кызматташтык тууралуу сүйлөшөлү. Анын маанилүүлүгүн буга чейин белгилеп өттүк. Канада инновациялар, таза технологиялар, ресурстарды жоопкерчилик менен башкаруу боюнча жетишкендиктери менен белгилүү. Мунун баарын эске алуу менен азыркы учурда биздин эки тараптуу кызматташтык кайсы тармактарга көбүрөөк багытталган? Бир нерсени эстен чыгарбоо керек. Биздин экономикалар абдан окшош. Бул казып алуучу тармактар башкача айтканда токен өнөр жайы, мунай жана газ. Бирок биз чындап көңүл буруп жаткан нерсе бул кайра жаралуучу технологиялар. Биз таза технологиянын көптөгөн тармактарында лидербиз. Бирок суроо мындай, бул нерселер токен сыяктуу тармактарда кандайча колдонулат? Биздин тажрыйбалар кантип туруктуураак болот? Мына ошол суроолорго жооп. Канадалык компаниялар дүйнөнүн кайсы жеринде иштебесин өз тажрыйбасы аркылуу алып барган негизги салымы болуп саналат. Бул алардын тажрыйбасындагы туруктуулук, айлана чөйрөгө болгон мамилеси, адам ресурстарына жана алар иштеген коомдорго жасаган мамилеси менен байланыштуу. Ошентип биз дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө колдонгон негизги тажрыйбаны Казакстанга да алып келип жатабыз. Кен казуу тармагынан тышкары дагы бир маанилүү багыт бул айыл чарбачылыгы. Мисалы Казакстанда ички дөңгө өнүмүнүн 5% түздөн-түз айыл чарбага байланыштуу экенин билем. Ошондой эле өлкөнүн болжол менен 70% жери айыл чарбага арналганын түшүнөм. Бул абдан чоң көрсөткүч. Айтмакчы, бул жагынан да Канада менен окшоштук бар. Бизде да кең талаалар бар. Алар биздин айыл чарба продукциясынын көпчүлүгүн берет. Демек биологиялык илимдер, агротехника, машина куруу тармагында дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Чынын айтканда биздин Казакстанга экспорттоочу башкы товарыбыз бул айыл чарба жабдуулары. Мисалы, John Deere компаниясы, туурабы? Ооба, жана бул тармактарда дагы башка компаниялар иштейт. Бул компания Казакстанда да абдан белгилүү. Бирок башка багыттар да бар. Менин максаттарымдын бир бөлүгү соода алакаларын башка өлкөлөр менен гана эмес, тармактардын ичинен да диверсификациялоо. Себеби бизде Казакстанда иштөөгө абдан ылайыктуу тармактар бар. Алардын бири маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндөгү санариптик кызматтар. Биз бул багытта да иштеп жатабыз жана бир катар мүмкүнчүлүктөрдү аныктап, активдүү ишке ашыруудабыз.
Сиз мурда да белгилеп кеткендей, адамдар ортосундагы байланыштар абдан маанилүү жана аларды өнүктүрүү керек. Мага абдан кызык. Канада элчилиги бул жакта, Казакстанда ушул багытты өнүктүрүү үчүн кандай маданий демилгелерди жана иш-чараларды өткөрүп жатат? Мындай сонун сурооңуз үчүн рахмат. Албетте, маданий өз ара аракеттенүү абдан маанилүү. Канада көп улуттуу коом. Биз дүйнөнүн ар тарабынан келген адамдардын салымынан көп пайда көрдүк. Бул өлкөбүздүн өнүгүшүнө чоң таасир берди. Ошондуктан мен дипломат болуп иштеп, чет өлкөдө элчи болуп жүргөндө Канададагы көп маданияттуулукту көрсөтүү абдан маанилүү. Мисалы, Канада расмий түрдө эки тилдүү мамлекет, эки мамлекеттик тили бар. Мен өзүм өлкөнүн эң чыгышындагы Newfoundland аймагынан болом. Англис тилдүү чөйрөдө чоңойдум, бирок англис жана француз тилдеринде сүйлөй алам. Биз чет өлкөдө Канаданы тааныштырып жатканда, канадалык болуу эмнени билдирерин түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Бул биздин көп маданияттуу коомубузду, көп тилдүүлүгүбүздү жана өлкөнүн расмий кош тилдүүлүгүн даңазалайт. Мисалы, франкофониянын алкагында биз франкофон канадалык режиссерлору тарткан тасмаларды көрсөтөбүз. Бул Канададагы маданий ар түрдүүлүктү чагылдырат. Ал биздин улуттук өзгөчөлүгүбүздүн маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. It's a very important part of what it is to be Canadian. Talking about strategic importance of this region and especially Эми бул региондун, айрыкча Казакстандын стратегиялык мааниси жөнүндө сүйлөшөлү. Канада Казакстанды жана анын ролун өзүнүн тышкы саясатында кандай баалайт? Ошондой эле Канада бул аймакка жана бул өлкөгө кандайча мамиле кылат? this region and this country in its foreign policy. Right. Well, Kazakhstan is strategically very important. For Canada. Казакстан Канада үчүн стратегиялык жактан маанилүү. Биз соода өлкөсүбүз жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, анын ичинде глобалдык жеткирүү чынжырындагы жаңы жолдорду карап чыгуу биз үчүн абдан зарыл. Бул товарлар менен идеяларды алмашууну гана эмес, адамдардын ортосундагы байланыштарды да чыңдайт. Мисалы, Орто жана Каспий аркылуу өтүүчү коридорлор долбоорун айтсак болот. Алар Азия рыногун Европа менен байланыштырып, ошол эле учурда канадалык рынокко да жол ачат. Биздин алакадагы объективдүү кыйынчылыктардын бири бул географиялык алыстык. Канада өтө алыс жайгашкан, дүйнөнүн башка тарабында десек болот. Мен аттабага телефон чалганда убакыт айырмасы 9 саатка жетет. Ошондуктан менин милдеттеримдин бири бул региондун өзгөчөлүктөрүн жана Казакстандын маанисин Канадага жеткирүү. Бул маанилүүлүк глобалдык жеткирүү чынжырында гана эмес, геосаясий жагынан да чоң. Бул жагынан биздин өлкөлөрдө окшоштук бар. Эки өлкө тең абдан ири жана таасирдүү кошуналардын жанында жайгашкан. Ошондуктан Казакстандын көп багыттуу тышкы саясатын жүргүзүп жатканын көрүү биз үчүн абдан кызыктуу. Биз жаңы мүмкүнчүлүктөргө дайыма ачыкпыз жана мамилелерди мындан арада чыңдоого умтулабыз. Эгер уруксат болсо, мен дагы бир мисал келтирейин. Биздин эки тараптуу кызматташтыктын ийгиликтүү багыттарынын бири адилеттик тармагындагы өнүктүштүк. Өткөн жылы Канада юстиция министрлигинин эксперттер келишкен. Алар биздин өкмөттүн юридикалык кеңешчилери болуп эсептелет. Алар Казакстандык кесиптештери менен абдан жемиштүү кызматташтыкты орнотушту. Бул кызматташтык Казакстанда үй-бүлүк зомбулукка каршы жаңы мыйзамдын кабыл алынышына өлгү түздү. Бул өтө маанилүү маселе. Ал дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдү тынчсыздандырат. Биз бул көйгөйдү чечүүдө тажрыйба жана ыкмаларды кантип бөлүшө алабыз? Жакында бул кызматташтык дагы бир мыйзамдын, бул жолу сталкингке каршы мыйзамды даярдалышына жана кабыл алынышына алып келди. Буга болгону бир нече күн мурун кол коюлган. Ошентип бул тармак биздин көп тараптуу тынчтык жана коопсуздук максаттарыбызды гана чагылдырбастан, эки тараптуу келишимге алып келген конкреттүү мисал болуп саналат. That's one area that not only represents our multilateral objectives in terms of peace and security, but actually a concrete example of how that's led to a bilateral agreement as well. Canada is one of the top Канада билим алууда, айрыкча жогорку окуу жайдагы билимди алууда эң мыкты өлкөлөрдүн бири болуп эсептелинет. Менин Канадада билим алган көптөгөн досторум бар. Ошондуктан биздин өлкөлөр ортосундагы кызматташуунун билим берүү, илим жана изилдөө тармактарында өнүгүшү мен үчүн абдан маанилүү. spheres is developing between our country. Right. So as you say, I mean we have a lot of Туура, сиз айткандай, Канадада дүйнөлүк деңгээлдеги көптөгөн окуу жайлар бар. Жана бул өзүнчө бир тартуу фактору болуп эсептелет. Көп адамдар билим алуу үчүн Канадага барышат. Бирок биз муну бир катар Казакстандык билим берүү мекемелери менен өз ара түшүнүшүү боюнча меморандумдарды түзүү аркылуу да өнүктүрүп жатабыз. Мисалы, орто мектеп деңгээлиндеги бизде эки дипломдуу программа бар. Канада менен Казакстандын окуу программаларын айкалыштырып, биз ушундай билим берүү алмашуусуна мүмкүнчүлүк түзүп жатабыз.
to have that educational exchange. Демек бардыгы орто мектептен башталат. Yes, we have a high school diploma. Ооба, бизде орто билим тууралуу аттестат бар. Ал Британиялык Колумбия менен Казакстандын билим берүү программаларын бириктирет. In fact, I presented at the graduate Жана чынында ошол жуманын башында мен бүтүрүүчүлөргө аттестат тапшыруу аземинде сөз сүйлөдүм. Бул абдан жагымдуу болду. Менин оюмча кызыктуу көрүнүштөрдүн бири бул бириктирилген окуу программасы болгонуна карабай, казакстандык студенттер айрым канадалык окуу программалары боюнча канадалык студенттерден да жакшы жыйынтык көрсөтүштү. which is quite interesting, Yeah. which is great. But that's only one aspect of it. Бул абдан кызыктуу жана кубанычтуу көрүнүш. Бирок бул бир гана багыт, көптөгөн тармактардын бири. Биз Канада менен Казакстандын окшоштуктары тууралуу көп сүйлөштүк. Бирок менин оюмча чындап айырмаланган нерселердин бири бул демографиябыз. Түшүнгөнүм боюнча Казакстанда калктын 30% 30 жаштан кичүү экен. Бул абдан таң калыштуу. Бул чоң мүмкүнчүлүк. Ал эми Канадада тескерисинче бизде калк карыраак. Ошондуктан бул жагынан мүмкүнчүлүктөр бар. Менимче Казакстан бул билим берүү жана иш менен камсыз кылуу жагынан мыкты мүмкүнчүлүк. Ошентип өлкө келечекте чоң потенциалга ээ экенин көрсөтүп турат. Ал Канададагы абалдан кыйла айырмаланат. Going into the future, which is quite different from what we have in Canada. Yeah, and Kazakhstan nowadays is also trying to attract all that foreign universities, leading in universities. Азыркы учурда Казакстан дүйнөдөгү алдыңкы университеттерди өзүнө тартууга аракет кылып жатат. Балким сиз уксаңыз керек, Казакстанда ири чет өлкөлүк окуу жайлардын филиалдары ачылды. Сиздин оюңузча бул канадалык окуу жайларга кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Working for Canadian universities, Canadian. Албетте, мен муну абдан жакшы кабыл алам. Жана бул биздин потенциалдын бир бөлүгү деп ойлойм. Элчи катары менин максаттарымдын бири ушунун баарынан мүмкүнчүлүктөрдү изилдеп чыгуу. Биз буга чейин эле көрсөттүк. Менин оюмча ар кандай тармактарда жете ала турган мүмкүнчүлүктөрүбүздүн башталышын гана ачып жатабыз. Ал эми билим берүү алардын ичинен эң башкысынын бири. Келиңиз, сиздин дипломатиялык өткөн тажрыйбаңыз жөнүндө бир аз сүйлөшөлү. Ооба, сиз жетишкендиктериңизди айтып өттүңүз. Жана биз сиздин дипломатиялык карьераңызда чоң тажрыйбага ээ экениңизди билебиз. Ошол өткөн жетишкендиктер сиздин азыркы лидерлик стилиңизге жана бул өлкөдөгү приоритеттериңизге кандайча таасир этти? No, thanks. So I joined the Foreign Service. Мен дипломатиялык кызматка 2002 жылы киришкем. Башкача айтканда, бул жыл менен 23 жыл мурун. Мени Нигерияга, Ямайкага, Румынияга, Украинага жана бул жакка жиберишкен. Мындан тышкары дүйнөнүн көптөгөн жерлеринде кыска мөөнөттүү бир катар тапшырмаларды аткаргам. Бул убакыт ичинде мен көп нерсени үйрөндүм жана кесипкөй катары такшалдым. Бирок эң негизгиси убакыт өткөн сайын гана бекемделген ички мотивациям калды. I have that I take with me that only becomes reinforced is that Өз өлкөмдү көрсөтүп жатып, мен ар дайым жасаган иштеримдин баары жана өкмөтүмө берген ар бир кеңешим бир нерсеге багытталышы керек деп ишенем. Биз тарыхтын туура тарабында болушубуз керек. Менимче биз абдан маанилүү жана кызыктуу тарыхый учурду баштан өткөрүп жатабыз. Ошондуктан өкмөтүмө кеңеш бергенде идеалдуу түрдө биз ар дайым тарыхтын туура тарабында болууга, туура нерселерди жасоого, өнөктөштөрдү табууга жана бирге алдыга жылууга жардам бере турган өнөктөштөрдү курууга умтулушубуз керек. find partners and build partnerships that'll help us move together. What are the key aspirations? Канада менен Казакстандын ортосундагы келечектеги мамилелер боюнча сиздин негизги үмүтүңүз эмнеде? Relations. Right, well that's the question, isn't it? Абдан жакшы суроо. Мен бул кызматка жакында эле келгендиктен, биз буга чейин сүйлөшкөндөй мен потенциалды көрүп турам. Бул потенциал жөн гана коммерциялык эмес, ошондой эле адамдар ортосундагы байланышка жана саясий кызматташтыкка тиешелүү. Мен бул багытта дагы көптөгөн иштер жасалат деп ойлойм. Ошондуктан бири-бирибизди колдоо, көп тараптуу уюмдар, ошондой эле эки тараптуу мамилелерди куруу мунун баары процесстин бир бөлүгү. Эми ар бир кызматымдын аягында мен келгендегиден жакшы абалда калтырып кетүүнү каалайм. Ошондуктан Казакстанда өткөргөн убактымды кайра эстегенде, мен таанышкан адамдарды жана жасаган иштеримди жылуу сезим менен гана эмес, жетишкендиктерибизди да абдан позитивдүү баалагым келет. Бул менин элчи катары гана эмес, бүтүндөй команданын жетишкендиги болот. Артка кылчайып, биз бул мамилелерди курганыбыз кандай жакшы болду деп айта алышыбыз керек. Эми бул процесске көбүрөөк компаниялар катышып жатат. Өлкөлөрүбүз ортосунда көбүрөөк адамдар аралык байланыштар жана өз ара түшүнүшүү бар. Анткени мен буга чейин айткандай, бул ар бир дипломатиялык мамиленин негизи. Бул жеке мамилелерге окшош. Алар ишенимдин, өз ара түшүнүшүүнүн негизинде курулат. Алар жалпы баалуулуктардын жана көз караштардын негизинде курулат. Ошентип менин ролум жана максатым муну мындан ары да өнүктүрүү. To continue to build on that. Бүгүн сүйлөшкөндөрүбүздү айрыкча сиз жаңы эле белгилеген адамдар аралык мамилелерди жыйынтыктап жатып, казак элине канадалык дипломат катары кандай кайрылуу жасагыңыз келет? From a
Менимче менин айтар сөзүм биз бирге абдан жакшы, позитивдүү нерсени куруп келе жатабыз. Жана мунун баары мен бул жерге келген биринчи күндөн тарта сезген меймандостуктан башталат деп ойлойм. Мен Ньюфаундленттенмин. Бул океандын жээгиндеги арал. Анын абдан кооздугу, аскалары, айсбергтери жана киттери адамдардын өзгөчө мүнөзүн калыптандырат. Ал жакта бул жактагыдай эле көп нерсе адамдардын жеке мамилелерине негизделет. Биз Казакстанда да ушул нерседен баштадык. Мен абдан позитивдүү маанайдамын. Өзүмдү чын жүрөктөн кадырлуу коноктой сезем. Кесиптик жана жеке чөйрөдө жолуккан адамдардын баары чын дилинен кызыгуу көрсөтүп жатышат. Жана менимче Канаданы абдан жакшы көз карашта кабыл алышат. Өз кезегинде мен Казакстанга эң жылуу сезимдерим бар. Бул туура негиз түзөт. Жана менин максатым аны мындан ары да өнүктүрүү. Өзгөчө бир нерсени жасагым келет. Бул казак ашканасы менен тереңирээк таанышуу. Анткени адамдар тамак менен бөлүшүп, меймандостугун көрсөткөндө бул алардын маданияты жана эли жөнүндө көп нерсе айтып турат. Ошентип мен бул жерде жүргөндө жасагым келген бир топ нерселер бар. Менин айтар сөзүм, биз позитивдүү мамилелерди улантып, алдыга бирге жылышыбыз керек. Жалпы көз караштар жана чакырыктар негизинде.